Саламатсызбы, Алмамет мырза, кирип келген жаңы жылыбыз менен мына жылдын башын биз берүүбүздү алгач сизден баштадык. Анткени сиздин чындыгыңыз менен, сиздин акыйкатчылыгыңыз менен жыл аяктагандай сезилди. Бул эми чындыктан биз эч качан качып кутула албайбыз. Элдин да бүгүн күткөнү ошол. Сиз үстүртөн гана айтып партиядан четке чыга бердиңиз. Бүгүнкү күндө ошо партиядан кетишиңиздин негизги себеби рас биз чындык деп айтып аткандан кийин кыргыз эли алдында болгон чындыгыңызды азын улак айтып өтсөңүз. Эми мен өзүм үчүн бир чечим кабыл алгам. Мен саясатчы болгондон кийин ушу журналисттердин суроосуна көп мындай жооп берүүгө туура келет. Бирок ушул теманы мен үчүн бул өтө оор тема. Ошондуктан мен бул кеткен себебимди кеткен күнү 27 декабрда айткам. Ошондуктан мен бул темага мындай токтолгум келбейт. Өзүмө чечим кабыл алгам. Мен муну айтпайм да, айткым да келбейт, эстегим да келбейт. Бул жана жаман түш сыяктуу дегендей. Мен ошондуктан биз жеке мамиледен болгон улам мен кеттим деп айттым. Ушуну менен мен чектелем. Бул жерде бир чындык, сиздин партиядан кеткениңиз. Дагы бир коомчулукту кызыктырган суроо бул деген, сиз ошол партиянын негиздөөчүсү Өмүрбек Черкешевич камакта жаткан мезгилде сиз бийликке дагы тайманбай чындыкты айтып, элге дагы өзүңүздүн акыйкат сөздөрүңүз менен кайрылып, ошол партиянын ичинен эң көп кыргызча айтканда боушкан, ошол кишиге күйүп чуркаган, ошол кишинин ак экендигин мыйзам чегинде далилдеп жаткан адамдардын бири элеңиз. Ал эми бүгүнкү күндө ошондой ал киши сизге кандай мамиле жасап жатат? Ошол сиздин кылган менетиңизди билип атабы же мейли эми кетсең жакшы бар деген эле таризда кылып койдубу? Мен эми билбейм. Кийинки бир интервьюсун окуп калдым. Интервьюсунда жылуу сөздөрдү айтыптыр. Шыкмаматов партиянын берген кызматтарын татыктуу аткарды, саясатчы болуп чыга келди, биздин кадр дегендей мындай ийгилик каалайбыз деп жакшы сөздөрүн айтыптыр. Албетте баягы биринчи күнү балким эмоция калтыргандыр, ал киши эми эмоциональный киши да. Баягы бүгүн тазалануунун күнү, бүгүндөн баштап тазалануу партияда башталды. Эми Шыкмаматовдун кеткени бул тазалануу дегендей бир, ал эми мен эмоция деп кабыл алдым, андай ой жок болсо керек. Бирок кийинки интервьюсунда аны түздөптүр. Мындан келди бул Ата Мекен партиясынын ичиндеги Өмүрбек Черкешев өкмөрдүн ортогундагы сыр ушул боюнча катылып кала берет экен. Саясат деген саясат, мүмкүн эртең шайлоонун алдында дагы бир жаңылыктарды угарбыз. Анда бул темадан айланып өтөлү. Сиздин жанакы ордуңузга келген Нурбек Сыдыгалиев, ошол эл өкүлүнүн ортоңуздарда бир келишим болгон. Сен мынча жыл болосуң депутат, андан кийин мен болом деген соодалашуу жүргөн деген нерселерди айтылып атат. Буга кандай ой бөлүшөсүз? Эми бул жерде бир жөнөкөй бир логика деген бар да, ошону менен мындай түшүндүрсө болот. Мен 11-чи орунда турам тизмеде. Сыдыгалиев Нурбек 21-чи орунда турат. Ортобузда 10 бакыйган киши бар. Ону дагы жөн ондук эмес. Генералдар, экс-министрлер, экс-депутаттар оңой олтоң эле мындай Сыдыгалиев келе койсун Шыкмаматтын ордуна деп орун бошотуп койчу кишилер эмес алар дагы. Ошондуктан 11 менен 21-ün экөөнүн ортосунда 2,5 жылдан келишим болот дегени бул ошол логикага сыйбайт да. Мындайынан карасаң дагы мындай ал окшошпойт. Экөө кол алыша албайт. Мен кетем, анан сен келесиң деп. Мына 11 менен 12 кол алышса болот. 11 кетет, ордуна 12 келет. 12 менен 13. Бирок 11 менен 21 эми кантип 2,5 жылдан деп айына чейин, күнүнө чейин бөлүшүп алат. Эми ал үчүн 21 жөн эле бир наивный болуш керек да, ушул ишке ашат деген. Ал андай болбойт да. Бирок айтып коюш керек, бул жерде баягы бир тактык гана киргизип коюш керек да. Сыдыгалиев менин досум. Биз азыр дагы мамилебиз бир туугандай жакшы. Мен кетем деп чечим кабыл алгандан кийин мен сөзсүз түрдө ушул менин ордума жок дегенде ошол Сыдыгалиев келип калса экен деп мен ага жан тартканым чын. Жан тартышым керек эле. Анан Сыдыгалиев өзү сүйлөшүп, мындай
өзүнүн мамилелери ал баары менен мамилеси абдан жакшы да өзү мындай ошентип ошондой жигит ал. Үчөө менен өзү Мирзаматов генерал менен, Озакбаев экс министр, Балтабаев экс депутат аны менен өзү сүйлөшүп алар орду Нурбекке бошотуп беришти. Мен эмес, алар бошотуп беришти. Ошол ортодогу кишилер кантип макулдугун беришти алар? Болот шерди мен өзүм барып суранып, Боке деп баягы агалык катары ага Бокени мен ага дейм. Боке ага деп анан ал макул деп Бокени мындай Боке макул болуп берди. Бул башка нерсе да. А жанагы 2,5 жылдан акылдашып ал деген ал таптакыр башка. Бул башка. Ошондуктан экөөнү мындай аралаштырбай айырмалаган. Ошо ортодогу кишилер четке чыгаарда бул жерде акча роль ойногон жокпу? Аны мен айта албайм. Андай эмес. Ачык айта албайсыз. Анткени мына 6 ай калды, жеке мамилелери бар. Мен эми мындай көп сөз болот да, алардын баары менен ал жакшы экен. Ушундойчу. Мен айттым, сен ушул 3 адам бар, 3 адам сага бошотуп берсе болосуң, бошотпосо болбойсуң дедим. Ал бакыр барып сүйлөшүп көрөйүн деп сүйлөшүп, мурунтан ал сүйлөшүп алар менен мамиле түзүп жүргөн.